Амантай байке, Сарыгаш байке. Жолуктук го. Алайдан жолугуп калдык. Бул байке медитация боюнча канчанчы жыл окудуңуз эле? Кайсы жылы Жалал Абад, анда сен Жалал Абадта. Жалал Абадта. 2015 болуш керек эле. 15 болуш керек эле. Бизден медитация 5 күн күнүнө 6 саат 7 сааттан отургуңуз эле. Ой, анын касиети бар экен. Элге да айтам, өзүң айткандай сен мактоону жакшы көрбөйсүң. Бирок ошол жерде көзү ачылгандай болду. Өзгөчө жана дем алуу система эмелерин адамдын кандайдыр бир ойлорун да ачат экен, жолдорун да ачат экен. Андан келип өзүм сергек тартып, сергек учкан куштай болуп, өзүмдү жеңил сезип атаң. Жалаң эле отургузуп алып медитация кылдырып бербейт экенсиң. Жанагы чуркатып эртең мененки гимнастикаларың, жана офисиңди айланта чуркатып площадкага. Суу чачып, көлгө апарып экөөбүз жарышып сүйүшүп. Ошонун бүт адамга дем берет экен. Дене ойгонсо, балким анан немеде ойгонот окшойт. Ошол жылы мына гран-при уттуңуз эле медитациядан кийин эле. Ошондон келип туруп эле как раз айтыш башталып калды. Ошол дем менен келдим да. Келсем эле гран-при болуп калып, сүйүнчүлүп чалсам айтат, ана ошондой жардам тиет. Бул эчтеке эмес, байке эчтеке эмес. Сиз толук катышпай койбодуңузбу? 5 эле күн катышып кеттиңиз дейт. Улана берсин иштер. Ийгилик сизге, мына байке менен Алайдан жолугуп калдык. Алайга айтышка келип, сүрөп келип, мындай кишилер айтышты көрөбү десем, негизгилерин карайт экен. Карап туруп ушу бир жана бийиктен жакшы сөздөрдү айткан. Сенин бир төрт сабың бар эле. Эмне эле? Баягы. Шамалга Тарткан сүрөттөйбү? Шамал. Шамалга желбиретип тепиндерди. Узак жылдар, узак айлар сүйлөшөбүз. Сен жасаган медитациянын чокусуна мен улап коеюн. Сен жасаган медитация чокусуна аман болсок баарыбыз бир жетербиз.